Кыргыздын чыган жазуучусу, тарыхый романистика чебери, коомдук ишмер, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун адабият чөйрөсүндөгү атын чыгарган анын «Сынган кылыч» тарыхый романы. Дээрлик 40 жыл аралыгында жазылган «Сынган кылыч» романын кимдер гана окубаган. Бүткүл өмүр адабиятка, тарыхка арнаган жазуучу «Сынган кылыч» жана «Кел-кел» романдарынын мыкты деңгээлде жазып, окуяны жандуу чагылдырылган сүрөткер катары да айтууга болот. Төлөгөн Касымбеков 1931 январда Жалал Абад областынын Аксай районундагы Акжол айылында жарык дүйнөгө келген. Төлөгөн Касымбеков орто мектепти аяктап, 2 жыл баштапкы класстын мугалими болуп иштейт. 1957 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1952 жылы «Кичинекей жылкычы» аттуу чыгармасы Советтик Кыргызстан журналында биринчи жолу жарыкка чыккан. «Адам болгум келет» аттуу повести 1965 жылы орус тилинде жарык көргөн. Жазуучунун эң маанилүү чыгармаларынын бири болуп, бул «Сынган кылыч». «Сынган кылычты» жазууда Төлөгөн Касымбеков зор чыгармачылык түйшүккө тарткан. Роман басылып чыгууда татаал тосмолорго туш келген. «Сынган кылыч» 60-жылдардын экинчи жарымы менен 70-жылдардын башында кандай кызыгуу туундуруп окулса, азыр деле ошондой. Төлөгөн Касымбеков 1959 жылдан тартып СССР жазуучуларын союзунун мүчөсү болгон. 1916 жылы Кыргыз эл жазуучусу наамын алган. 1990-94 жылдары Кыргыз Республикасынын эл депутаты, тил, маданияты жана билим боюнча улуттар аралык парламенттик комиссиясынын жетекчиси жана Эркин Кыргызстан жазуучулар союзунун башчысы болгон. Жана көптөгөн сыйлыктар менен сыйланган. Белгилүү жазуучу, Кыргыз элинин сыймыгы, мыкты жазуучу. 2011 жылы 16 июнда Бишкек шаарында каза тапкан.